Эскилиги жетип, шаардын көркүн бузган көрүнүк жарнактар милдеттүү түрдө жаңыртылышы керек. Буга байланыштуу Талаш шаарындагы соода түйүндөрдүн ээлерине бир катар эскертүүлөр берилген. Бүгүн талапка баш ийбеген соода түйүндөрдө илинип турган көрүнүк жарнактар Талаш шаардык мэриясынын атайын түзүлгөн комиссиясы тарабынан алынды. Ишкерлерге кат жүзүндө дагы, ооз эки түрүндө дагы рейдтер жасалып эскертүүлөр берилген. Бирок ошол эскертүүлөрдөн кийин да тыянак чыгарбаган жеке ишкерлерге, орто жана чакан бизнес ээлеринин ушундай баннерлери, көрүнүк жарнактары бүгүн алынууга туура келип жатат. Бул шаардын көркүн бузган көрүнүктөр, бул жалпы эле Талаш шаарынын мэриясынын эмес, деги эле жалпы элдин проблемасы да. Анткени себеби мунун экологиялык жактан дагы өзүнүн зыяндуулугу болот да. Баардык ишкерлер көрүнүк жарнактарына көңүл буруп, өз учурунда жаңылап туруш керек. Ошондуктан ишкерлерди көрүнүк жарнактарга көңүл бурууга чакырабыз. Бул күнү көзөмөл Талаш шаарынын Борбордук базардын айланасындагы көрүнүк жарнактарга карата жүргүзүлдү. Эскилиги жеткен көрүнүк жарнактар алынып салынды. Мындан тышкары соода түйүндөрдүн ээлерине айлана тегерек четин иретке келтирүү, актап сырдоо иштери боюнча эскертүүлөр берилди. Көрүнүк жарнактарда жазылган айрым сөздөр расмий тилде жазылганын көрүүгө болот. Атайын түзүлгөн комиссия мүчөлөрү соода түйүндөрдүн ээлерине кайрылып, жазууларды алгач мамлекеттик тилде жазууга чакырышты. Баннерлер эскилиги жеткен. Бул рекламный маалыматтарды илүүдө дагы өзүнүн мыйзамы бар, өзүнүн тартиби бар да. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турганда бардыгы орус тилинде жазылып калган, англис тилинде жазылып калган. Бизде мыйзамда так көргөзүлгөн. Ар бир маалымат же болбосо жанагы рекламалар бул биринчи очередь кыргыз тилинде жазылыш керек. Анан кийин барып анан расмий тилде же болбосо башка чет тилдерде жазылыш керек да. Ал жагында биз азыр могу комиссия эске алып атабыз. Ал жагындагы бул жарандарыбызга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз да бүгүнкү күндө. Анан кийин мыйзамдын талабына дал келбеген же болбосо мынагы көрктү бузуп турган багы жарнактардын баардыгын сыйрып алып жүктөп кетип атабыз. Борбордук базардын ички жолдоруна тоскоолдук жараткан жарнамалар да алынып салынды. Эскилиги жеткен көрүнүк жарнактарды алып салууга Талаш шаарына коммуналдык кызмат көрсөтүү ишканасынын жумушчулары тартылды. Бизден 3 рабочий чыкты, 1 техника чыкты. Анан кийин жалпы Талаш шаарынын тургундарынан да суранып кетмекчибиз. Ушул эскирген көрүнүк жарнактарды алмаштырып, жаңыртып, жыл сайын жаңыртып туруңуздарды өтүнүп кетебиз. Азыр толук бүтө элек, бирок жарты расписаттары чыгат. Белгилей кетсек, көрүнүк жарнактар бир жылда 2 жолу жаңыртылып турушу шарт. Аларда илинген жарнамалар алгач мамлекеттик тилде, андан соң расмий тилде жазууга болот. Мындай талаптарды ар бир соода түйүндөрдүн ээлери эске алуусу керек. Гүлжамал Багышбекова, Мелис Элебесов, Ынтымак Мейманбеков, Талаш шаары.